26 январда Республика Ата Журт фракциясынын кезектеги жыйыны өтүп, анда сот реформасы жана анын жыйынтыктары тууралуу маселе талкууланды. Эл өкүлдөрү жыйынга бийликтин өкүлдөрү келбегендигине нааразы болушту. Соттук реформа бөлүмүнүн башчысына мен бир нече суроолорум бар эле да. Мына мен ойлойм атайын эле келбей койду болчу. Жок, мындай суроолордон качып келбей койду да. Мен ойлойм ушул парламенттик угууларды жасаганда ушул администрация президенттен жооптуу адам келиш керек да. Ал киши кызматына байланыштуу келе албай калды. Не жөө болду? Не причина? Эми ал өзүбүздүн ички тартибибиз. Расмий маалыматтарга караганда, жыл сайын сот органдары тарабынан 300дөн ашуун кылмышка шектелген адам акталат. Мындан улам эл өкүлү Кенжебек Бокоев туура эмес кылмыш ишин козгогон канча тергөөчү жоопко тартыларына кызыкты. Демек кылмыш иш туура эмес козголгон, аларды туура эмес биз камаганбыз. 1 жылдан 3 жылга чейин жаткандары бар арасында. Канча тергөөчү же прокурор ошол туура эмес ошолорду кылмыш козгогон үчүн камалды. Мындай жанагындай штраф тигүү эмес, камалган барбы прокурор менен тергөөчүдөн? Айтып коюңузчу. Анан оправданный да өкүмдөр бар, бирок ошол тергеген тергөөчүлөр же болбосо утверждать эткен прокурор оперативдик совещанияда каралат. А бирок жана сиз айткан жоопко тартылгандар жок андай фактылар. Жыйынга чакырылган Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Чолпон Жакупова аталган маселе боюнча парламенттик угуу өткөрүүнү сунуштады. Аны бир нече депутаттар колдоого алышты. Если честно, то основным докладчиком должен был быть сегодня Совет судей. Талкуулоо сапаттуу өтүш үчүн соттор кеңешинин төрагасы жыйынга катышуусу керек болчу. Эл сотко ишенбей калды. Жыйында жогорку соттун дагы өкүлдөрү жок. Менин сунушум бар. Сот реформасы боюнча парламенттик угууга жогорку соттун өкүлүн, соттор кеңешинин төрагасын жана башкаларды чакыруу зарыл. Кого нету? Жыйында прокуратура жазалоочу органга айланып калгандыктан келечекте аны жоюп, мыйзамдын аткарылышына көзөмөл кылуу иш милдетин Адилет министрлигине өткөрүп берүү сунушталды. Депутаттар аталган маселени Жогорку кеңештин жалпы жыйынына алып чыгууну көздөшүүдө. Тазагүл Эмилбекова, Чыңгыз Айбашев, Нур Ньюс, Бишкек.